не içtiniz? Не içtiniz? Пиво var. Там же видно было. Что видно? Phone number? Да. Сейчас здесь видеосъемка идет. Не знаю, где вы находитесь. Но сейчас в данное время вот здесь. Ар ишемби жана жекшемби күндөрү Борбор калаада жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын өткөргөн рейдинде адаттагыдай эле түнкүсүн шаар көчөлөрүндө ичип алып унаа айдаган айдоочулар өтө көп. Жол коопсуздугунун кызматкерлери кеч кирери менен эле Борбор калаадагы Республикалык наркология борборуна мас айдоочуларды биринин артынан бирин ташып жатышты. Бул жерде жарандын алкоголдук ичимдикти ичкени расмий тастыкталган соң тиешелүү протоколдор толтурулуп, андан ары чара көрүү үчүн атайын органдарга өткөрүлүп берилет. Бир дем алышта эле кеминде 50-60 айдоочунун мас болуп колго түшкөнү акыркы убакта кадимки эле көрүнүштөрдүн бири болуп калды. Мына ушундай эле жол кырсыгы өткөн дем алыш күндөрү күндүз саат 2-3 чамасында Фрунзе Чүй көчөлөрүндө орун алды. Мына бул сиздер көрүп жаткан унаанын ээлери 3 машина сүзүшкөнүн тормузу жок болуп, сүзүштү токтотом деп жатып токтоп турган машинаны сүзүп алган. Бактыга жараша 3 унаанын ичинде жүргүнчүлөр жок болуп чыкты. Жол кырсыгынын себебин аныктоо үчүн автоунаалар айып короо жайына жеткирилди. Ал эми айдоочуларга тиешелүү протокол толтурулуп, анын кыймыл аракеттерине юридикалык баа берилмекчи. Короче, стоял на светофоре, пешеход переходил вот дорогу, красный, остановился. Вот Фит стоял рядом со мной. Вот ребята на Мазде ехали, отказали тормоза, въехали. Ну, он пытался, видимо, между нами проскочить, но не получилось. Я не виноват, стоял на месте, ничего не ехал никуда. Вот так вот. Кезекте кайрадан арак ичип, мас абалында рулга отургандардын кылык жоруктарын беребиз. Өзүңүздөр көрүп жаткан мына бул автоунаа жол коопсуздук кызматы тарабынан шектүү катары токтотулган. Кызматкерлер жаңылбаптыр. Унаанын айдоочусу спирт ичимдигин ичип алып машина айдап бараткан экен. Айдоочу тартип сакчыларынан оңой кутулуп кетүүнү ойлоду. Бирок жыйынтык чыккан жок. Ал Республикалык наркология борборуна жеткирилип, текшерүүдөн өткөрүлдү. Адаттагыдай эле айдоочунун мас экени расмий тастыкталган соң тиешелүү айып кагазы толтурулуп, унаасы айып короого киргизилди. 2026 жылдын 2-майында түнкү саат болжол менен 12:30 чамасында рейдтик иш-чаранын негизинде жумуш алып барып аткан учурда ата жогорудагы автоунаа спирт ичимдигин ичип алып мас абалында унаа башкарып бараткан. Аталган айдоочуну мас абалын тасташ үчүн наркология бөлүмүнө алып келдик. Наркологиянын заключениясы менен жогоруда айдоочу спирт ичимдиги ичкени тастыкталды. Эмне алсак машина? Азыр машинасын айып короого токтотобуз. Мыйзам жайына тиешелүү протоколун түзүп беребиз. Акыркы учурларда мас болуп алып гана рулга отурбастан айдоочулардын арасында баңгизат колдонгондор да четтен чыгууда. Манзат колдонуп машина айдагандардын көбөйгөндүгүн акыркы кездеги рейдтердин жыйынтыктары да далилдеп турат. Кезектеги унаа Борбор калаанын көчөлөрүнүн биринен шектүү катары токтотулган. Кайгуулуу милициянын кызматкерлери текшерүүгө алган учурда айдоочу спирт ичимдигин гана ичип, ким болбостон баңгизатта колдонуп алганы белгилүү болду. Мындай жоругун айдоочу өзү дагы мойнуна алып, окуянын чоо жайын айтып берди. Айдоочу Республикалык наркология борборуна алынып келинди. Милиция Ленинский районунан 2026 жыл 2-майда болжол менен саат 1:10 чамасында биримдик Тагайби көчөлөрүнүн кесилишинен К5 үлгүсүндөгү автоунааны токтоткон учурубузда водителдин наркотикалык чеккен зат подозрение менен алып келген учурубузда наркотикалык зат колдонгон экен. Мыйзам чегинде иш алып барып, азыр наркологиядан чыкты, айып короого коебуз. Жарандардын коомдук тартибин жана коопсуздугун камсыз кылуу максатында Бишкек шаарынын Ички иштер башкармалыгынын милициянын кайгуулуу күзөт кызматынын туристтик ротасынын кызматкерлери алаарча суу сактагычында эс алуучулар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Алдын алуу иш-чаралардын жүрүшүндө милиция кызматкерлери жарандарды коомдук тартиптин эрежелерин так сактоого, айланадагыларга урмат сый менен мамиле кылууга жана
эс алуу учурунда укук бузууларга жол бербөөгө чакырышат. Өзгөчө көңүл балдардын коопсуздугуна бурулуп, ата-энелерге жашы жете электерди кароосуз калтырбоо катуу эскертилет. Мындан тышкары милиция кызматкерлери эс алуучуларды тазалыкты сактоого, тиричилик таштандыларын өздөрүнөн кийин жыйнап кетүүгө жана айлана чөйрөгө аяр мамиле кылууга чакырышат. Ошондой эле коомдук жайларда алкоголдук ичимдиктерди ашыкча колдонууга жол бербестиги эскертилет. Урматтуу жарандар, жеке жана коомдук коопсуздук маселелерине жоопкерчилик менен мамиле кылып, белгиленген жүрүм-турум эрежелерин сактоону жана жарандык аң сезимдүүлүктү көрсөтүүнү өтүнөбүз. Эгерде сиз укук бузуунун курамында болуп калсаңыз же кандайдыр бир окуянын күбөсү болсоңуз, дароо күнү-түнү иштеген кыска 102 номуруна кабарлаңыз. Hello! How are you? Is everything okay? Жилеттер каякта жилет? Кийбейсиңер бизде? Өзүңөр коопсуздугуңарды сактагыла. Бак балдар менен келсиңер, балдарыңарды көзөмөлсүз калтырбагыла. Милициянын ага лейтенанты Даняров. Кандайсыздар? Өзүңөр коопсуздугуңарды караңыздар. Бакта деген мусорлар калып кетсе, аларды баарын алып кеткиле. Урматтуу жарандар, жана бакта милициянын ага лейтенанты Даняров, патруль служба города Бишкек. Сууга түшүп атканда обязательно бакта кайык бергендерден жилет алгыла. Өздөрү да беришет. Сөзсүз түрдө алыңыздар жилеттерди. Балдарыңарды жакшы караңыздар. Иши көп болгондуктан коопсуздуктар сактап, балдарыңыздарды карап байкелер. Көп келсиңер, семейни келтирсиңер, балдарыңар сууга түшүп кетпесин, жоголуп кетпесин. Ал боюнча алкоголдук ичимдик ичпеңиздер. Бияка эс алгандан кийин өзүңүздөрдүн артыңыздардан тазалап кетиңиздер. Бишкек шаарынын милициянын кайгыл кызматынын кызматкерлери кызмат өтөө учурунда чоңдордун коштоосуз жүргөн жашы жете элек баланы аныкташкан. Текшерүү иштеринин жүрүшүндө анын жанында ата-энеси же мыйзамдуу өкүлдөрү жок экендиги белгилүү болгон. Көрүлгөн чаралардын негизинде милициянын кайгыл кызматы ата-энеси менен байланышып, баланы аларга өткөрүп беришкен. Учурда баланын абалы жакшы. Блокпост. Проспект Победы. Гражданская. Гаражная. Кичинекей бала табылдык буякта. Азыр ошонун ата-энесине байланышып жеткирген экенбиз. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Ноокат райондук аскер комиссариатынын аскер кызматкери опузалап акча талап кылуу фактысы боюнча кармалганын маалымдайт. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын Ош гарнизонунун аскер прокуратурасынын кызматкерлери менен биргеликте Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 343 беренесинин 1-бөлүгүндө каралган кылмыш белгилери боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында 2026-жылдын 28 апрелинде опузалап талап кылынган акча каражаттарын алынган учурда Ноокат райондук аскер комиссариатынын 2-бөлүмүнүн башчысы майор С.У.М.ны кармады. Кармалган С.У.М. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 96-беренесинин негизинде Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бишкек шаарында синтетикалык баңги заттарды сатуу менен алектенип жүргөн жарандар кармалды. 2026-жылдын 6 апрелинде Бишкек шаарында Ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иш-чараларынын натыйжасында Байди үлгүсүндөгү автоунаа токтотулган. Анын айдоочусу 1989-жылы туулган Г.С.Г. Тинтүү учурунда өз автоунаасынан белгисиз зат алып чыккан. Химиялык экспертизанын негизинде белгисиз зат синтетикалык спайс баңги зат экендиги аныкталды. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан кошумча ыкчам иш-чараларынын негизинде Г.С.Г.нын шериги 1986-жылы туулган С.А.А. аттуу айым кармалды. Аталган факт боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 282-беренеси баңги зат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо каралган кылмыштын белгилери менен кылмыш иши козголду. Алынган психотроптук жана баңги заттар боюнча соттук химиялык экспертизалар дайындалды. Учурда бул кылмыштуу топко тиешеси бар башка жарандарды аныктоого багытталган тергөө ыкчам иш-чаралары уланууда.